Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз кымыз пайдалуу суусундук деген темада сабак өтөбүз. Кымыз полезный напиток. Биринчи көнүгүү. Улуттук тамак-аштарды атагыла. Назовите национальные кыргызские блюда. Сүрөт боюнча карап, тамак-аштардын аттарын айтабыз. Биринчи сүрөттө бул боорсок, токоч, каттама, сорпо, беш бармак жана куурдак. Сөздөрдү жана сөз айкаштарын эсиңерге туткула. Запомните слова и словосочетания. Жегим келет, хочу есть. Ичким келет, хочу пить. Жакшы көрөмүн, я люблю. Жакшы көрөсүң, ты любишь. Пайдалуу суусундук, полезный напиток. Экинчи көнүгүү. Сүйлөмдү толуктагыла. Дополните предложение. Кымыз кандай суусундук? Кымыз какой напиток? Бул сүйлөмдү толуктап жазгыла. Ошондой эле эсиңерге туткула. Кимди, кого, эмнени, что. Обозначает предмет, на который направлено действие. Мисалы, мен эмнени жакшы көрөмүн? Что я люблю? Мен алманы, бананды, балыкты жакшы көрөмүн. Я люблю яблоко, банан и рыбу. Мен кимди жакшы көрөмүн? Кого я люблю? Мен апамды жакшы көрөмүн. Я люблю маму. Кимди жана эмнени деген суроолорго жооп берген сөздөрдүн аягына ны, ни, ну, нү, ды, ди, ду, дүү, ты, ти, ту, түү деген мүчөлөрдү кошуп жазабыз. На слова, которые отвечают на вопросы кимди, кого, эмнени, что, мы в конце слова пишем окончание ны, ни, ну, нү, ды, ди, ду, дүү, ты, ти, ту, түү. Мисалы, алманы, бананды, балыкты, апамды деген сөздөргө. Үчүнчү көнүгүү. Сөздөргө ны мүчөсүн же анын варианттарын улагыла. К словам добавьте окончание ны или его варианты. Бул жерде кимди, эмнени деген суроолорго жооп берген сөздөр экен. Бул сөздөргө кимди, эмнени деген суроолорду коюп, анан мүчөлөрүн жазгыла. На эти слова поставьте вопрос кого или что, кимди, эмнени и напишите окончание. Есть 12 вариантов окончания. Мүчөлөрдү бул жактан карап жазгыла. Мисалы, жумуртка, яйцо, эмнени, жумуртканы, кесме, эмнени, кесмени, бозо, эмнени, бозону, сүзмө, эмнени, сүзмөнү, нан, эмнени, нанды, кумшекер, эмнени, кумшекерди, туз, эмнени, тузду, боор, эмнени, боорду, каймак, каймакты, эт, этти, боорсок, боорсокту, сүт, сүттү деп жазабыз. Диалогту окугула. Прочитайте диалог. Чыпалак бала,
Сен кайсы тамакты жакшы көрөсүң? Чыпалак бала, какое блюдо ты любишь? Мен сорпону жакшы көрөмүн. Я люблю шорпо. 5-көнүгү. 6-көнүгү көп чекиттин ордуна мааниси туура келген сөздөр менен толуктагыла. Вместо многоточий напишите слова, которые подходят. Мисалы, мен, я, ичким келет, хочу пить. Мисалы, мен, бозо, süt, кымыз, айран, шорпо, ичким келет. Например, я хочу пить молоко, айран, бозо и шорпо, можно сказать. Экинчи сүрөттө бул бала тартылган сүрөт. Мен, я, жегим келет, хочу есть. Мен эмне жегим келет? Что я хочу есть? Бул жака мен борсок, токоч, каттама, куурдак, 5 бармак жегим келет деп айтсак болот. Мы здесь можем сказать: я хочу есть борсок, токоч, каттама, куурдак и 5 бармак. 7-көнүгү текстти окугула жана которгула. Прочитайте текст и переведите. Кымыз. Кымыз жагымдуу суусундук. Кымыз приятный напиток. Ал бээнин сүтүнөн жасалат. Его изготавливают из кобыльего молока. Кымыз ден соолукка абдан пайдалуу. Кымыз очень полезно для здоровья. Ал көп ооруга дары. Оно лекарство для многих болезней. Кымыз ич, пей кымыз. Ичсең күчтүү болосуң. Если будешь пить кымыз, будешь сильным. Балдар, үйгө тапшырма 3-көнүгү жана 6-көнүгү. 3-көнүгүдө сөздөргө ны мүчөсүн улап жазасыңар. 6-көнүгүдө көп чекиттин ордуна тиешелүү сөздөрдү коюп жазасыңар. Балдар, саламатта калгыла.